6 жылда 60 тонна ашып, бизге улуттук бийлер менен кубантып, сонун баягы оймо чиймелер менен, көйнөктөр менен кубантып, биздин көзүбүздүн астында жүргөн кыздар азыр Айпери Нарынбекова жетекчинин астында келип, бул студияда олтурат. Саламатсызбы? Кыз кыял би ансамбль. Саламатсыздарбы? Сиздердин да кутмандыгыңыздар менен. Рахмат, чоң. Эмнеден баштайбыз? Биринчи эле алгач ирет бийчилердин жашоосу таңгы кандай башталат? Канчада турасыңар негизи эле? Анан бир күндө канча жолу машыгасыздар? Бир жумада 2 жолу жолугабыз, 2 күн талап кылат. Турганы ар кандай окшойт, бирок бийден көп деле чарчап алганбыз, себеби талыкпай бийлеп келип, уже адатка айланып калган. Анан чарчоо деген жок. Кыздар, мен эртең менен эле турам. Демек, канча жаштан канча жашка чейин кала аласыз командаңызга? Биздики 5 жаштан да айтылат, бирок 5 жашка чейин дагы уялбай, тартынбай, апасынын жанында, апасы кетип калса ыйлабаган кичинекей бөбөктөр бар. Ошондойлор болсо кала ала беребиз, таланттуу болсо. Чоң состав канчадан? Чоң состав. Азыркы кезде 60 жаштагы, 70 жаштагы апалар дагы скоро бийлеп жатышат. Эми сахнага чыгайын деп жатышат. Ошондо 5 жаштан 60-70 боло берет окшойт. 60-70 дейсизби? Бурановский бабушки деген сыяктуу болуп тургандай. Негизи кандай критерийлер менен кабыл алынат бийчилер? Эмнеге жөндөмдүү болуш керек? Кээрлер өзү үчүн үйрөнөм деп келишет. Көбүнчө мен андай возрасттагылар 30 жаштан жогору алам. Жаш баягы 5 жаштан жогорулар только бийлөө максатында алам. Сахнага чыгаруу, ар кандай концерт, ушундай программаларга чыгарыш үчүн үйрөтөм да. Калоо жөн эле өзү үчүн бийлейм дегендер 30 жаштан жогору. Сахнага чыкпайм, жөн эле бийлегенде үйрөнгөнү келдим дегендер. Сахнага чыгат деп калдыңыз. Кайсы сахналарда бийледиңиздер? Фестивалдарга бардыңыздарбы? Турцияга барганбыз. Турциянын 7 шаарына барып келгенбиз. Ошондой эле Казакстанга барып келгенбиз. Кичинекей бөбөктөрүбүз биринчи месте алышкан. Ошондой эле Кыргызстандын 7 областында болуп жатат. Андан азыркы алдыда Көлгө барабыз. Конкурска, ийгиликтер болсун. Негизинен топто канча бийчилердин саны канча, анан канча убакыттан бери ушул баягы улуу мундун өкүлдөрүн алып баштадыңыздар, жаштар менен иштеп, негизи алгач кимдер менен иштеп баштадыңыз эле? Алгачкы өзүм бийлечим. Андан кийин убакыт өтүп, көп жактарга жетишпей, анан кыздардын саны да көбөйүп, азыр өзүмө орун жок десем болот. Иштешкен көп эле эжекейлери менен иштешкен, до сих пор азыр деле жакшы мамиледемин. Жолукканда саламдашып, учурашып, рахмат деле айтып турам, ошол. Батпай калды дегенде канча бийчилер бар азыр? Биздики азыр негизги топто 30тай, чоң кыздардан, кичинекейлерден 40ка жакын десем болот. Апалардан 15 жактуу бар. Бир 100-тün тегерек жетет экен да. Баарына убакыт көңүл буруп, убакыт бөлүп дегенде жетишип атасызбы? Кыз кыялдын атын желбиретип чыккан ушул сандарда. Андан тышкары мектептен дагы башка студияларда үйрөтүп келем. Алар дайым болгучакта жетишип эле келатам. Демек, хореографтар бар башка? Башка ушул азыркы бийлеп бераткан эң жакшы бийлеген кыздарым жардам берип келет десем болот. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүк абалым бойдок элем. Демек, баарына үлгүрөсүз. Үлгүрүп атам, буйруса. Окуйсузбу же кандай? Окууну бүттүм. Азыр экинчи кесипке тапшырып аткан кезим. Азаматсыз? Анда ушунчалык болуп калган качан көйгө тийесиз? Буйруган күнү деп. Эмне болду аны сурап? Макул, сүрдөтпөйлү кызды. Сен да сүрдөтпөйүн. Ошо сүрдөтпөчү, азыр кетип калайын дебедим да. Бүгүн кайсыл бийди бийлеп бересиздер? Негизи эле баягы топтун ичинде канча стиль бар, кайсыл стилдерди бийлейсиздер? Биздин топто көп эле бийчи репертуардык бийлерибиз бар десем болот.
Эң негизги басым кыргыз бийлерин жасайбыз. Азыркы бийибиз болсо аларча деп аталат, кыргыз бийи. Аларчада баягы кыргыздын жашоосун, кыргыздын баягы кооздугун, кереметин, арчаларын сүрөттөп бийлешет да, элементтеричи. Ошол бүгүн кыргыз бийи менен келип отурабыз. Айтсаңыз, ушул кыймыл аракетти кайсы жактан табасыздар? Же өзүңүз ойлонуп табасызбы? Же кээде интернеттен карап, издеп, ушундай бий койсо болот экен деген барбы? Азыркы талапта биринчи өзүңдөн идея кетет. Өзүңө бир музыка жаап калат, же болбосо балким бир элементти оюңа келип кетет. Андан кийин баягы азыркы 21-кылым интернеттен деле көп нерселерди алсак болот. Мисалы үчүн жакшы жагын. Анан эң негизгиси эч кимге окшошпогон бир кыймыл аракет келип чыгат десем болот. Негизи азыркы убакта кей-поп деген мода кирди да, баары азыр карасаң эле жаштардын баары эле кореец. Кыргыздар азайып баратабызбы? Кей-поп деген бий стилби? Бул кореецтерди Ырчылардын тобу да же кандай? Жок, бул кореецтерди турап чачтарын балдарды эле кызыл тазылга боёп, өзгөчө башкача кореецтерди турап кийинип, жана ошолордун өзгөчө бийлерин турап бийлөө. Сиздерде ошол нерсе барбы? Бар. Азыркы бийлеп аткан кыздарыбыз ушул багытка кетип атышат. Биринчи клипи тартылды десем болот. Скоро күбө болосуздар. Ошол именно кей-поп бий менен. Демек, сиздердин өздөрүңүздөрдүн клиптериңер да бар. Канча клиптериңиз бар? Кавер деп чыгып атышпайбы азыр? Жаштар ошону талап кылып атса, биз ошого аттанууга аракет кылабыз да, элдин кызыгуусунда болгонгочу. Ошол себептен ошол кавер деп тарттык. Анан өзүбүздүн дагы кыргыз бийибиз жакында чыгып отурат. Буйруса клибине күбө болосуздар. Топто мырзалар барбы? Жок болсо, ала турган келишикте балким пландар коюлуп жатабы? Же жок болсо эмне үчүн бизди албай атасыңар? Топто деген 3 жаштан 15 жашка чейин кабыл алабыз эркек балдарды. Өзү эркек балдар кичинекейинен баштап тарбиялабасаң, чоңойгондо кыйыныраак маселе туудурат. 15 жашка чейин эле демек, 15 жашка чейин кабыл алабыз. Андан уулар Сен барсаң болот. Мен 15 жаштамын. Жок, сен барсаң болот, мындай өзүн репетиция кылып бийлете аласың да, барам десе. Индивидуально бизде үйрөтүлбөйт да, только профессиональный деңгээлде биретиш үчүн кабыл алабыз. Кандай эмне болуш керек? Эмнелерди билиш керек ушул силерге өтүш үчүн? Ритм болуш керек сөзсүз түрдө. Ритм, слух эң башкы талапты. Бизде эч кандай талаптар жок. Башында келгенде биз ошонун баарын үйрөтөбүз. Жакшы шыгы болуп кеткендерди биз сөзсүз түрдө сахнага чыгарабыз. Бирок шыгы жоктор деле акыры барып, шыгы пайда болот. Ошонтип эле бийлеп жүрөбүз. Шык сатабыз дебейсиңер студияда. Демек, мектептегидей эле экзамендерди алып, үйрөтүп, сонун анда эмне үчүн 15 жашка чейин мен таптакыр түшүнбөй атам. 15 жаштага чейин алым жетсе керек. Мындай ответственный болуш керек, угуш керек, эжекесин тоготуш керек. Мен ойлогомда балдарга караганда улууларга үйрөткөн жеңилирээк болуш керек деп, же андай эмеспи? Андай эмес. Менин опытым жок. Негизи жок. 15 жаштан өйдөгүлөргө мен мындай опытым жок десем болот. Улуулар аң сезими орунда болсо дагы, бирок дене мүчөлөрү өзүнө башкарылбай калса керек. Башкарылбай калат. Кичинекей кезинен баштап тартипке салбаса, чоңойгондо уже кыйыныраак болуп калат. Анда сонункен сиздин кыздарыңыздын андай бийин көрөлү. Сизге чоң рахмат. Заматы жаш болсоңуз да ушундай ийгиликке жетишип жатканыңызга, Анда кыз кыялы бий ансамблинин жетекчиси Айпери Нарынбекова биздин студиябызда болду. Келиңиздер, анда ошол топтун эң мыктылары биздин студиябызга келип отурат. Аларча биз болсо коштошобуз? Жок, коштошпойбуз. Бир аз күтө турбайлыбы? Макул. Кетким келип атат окшойт. Жок. Келиңиздер, анда бийге көңүл буралы.